Чет мамлекетке чыгууну пландап жаткандар карызы бар жогун текшерип алышы керек. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, муну Түндүк порталында ишке ашырууга болот. Анда сот аткаруучулар аркылуу карыздарды текшерүү кызматы онлайн форматта жеткиликтүү болмокчу. Ведомство карызды өз убагында төлөбөй коюу бир катар көйгөйлөрдү жаратып жатканын эскертет. Алсак жаранга өлкөдөн чыгууга тыюу салынып, мүлкү камакка алынышы мүмкүн. Кыргызстанда жакында улуттук валютанын банкноттору басылып чыгарыла баштайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кечээ 9-июнунда улуттук валютанын киргизилгендигинин 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында учурда керектүү техникалар алынып жатат. Бул багытта тиешелүү иштер жүргүзүлүп, керектүү техникалар алынган. Биз аны сөзсүз ишке киргизебиз, деди Садыр Жапаров. Белгилеп кетсек, буга чейин кыргыз банкнотторун франциялык жана англиялык компаниялар басып чыгарычу. Евразия өкмөт аралык кеңешинин кийинки отуруму август айында Чолпон Ата шаарында өтмөкчү. Мындай чечим Сочидеги отурумда кабыл алынды. Расмий иш-чаранын күн тартибинде 10 суроо каралган. Анын ичинде эркин соода жүргүзүүнү өнүктүрүү, ИАИП алкагында алкоголдук рынокту жөнгө салуу жана башка маселелер каралган. Өкмөт башчылары ошондой эле ИАИП мамлекеттеринин климат суроолоруна байланыштуу кызматташуусу боюнча докладты угушту. Ош шаарында 4 суу сактагыч курулуп жатат. Мэриянын маалыматына ылайык ар бир объект 6000 куб сууну батыра алышат. Муниципалитет курулуш иштеринин бүтүшү менен тургундарды таза суу менен камсыздоо маселеси чечилет деп ишендиришүүдө. Бул айрыкча суу ташкындары жана сел учурунда актуалдуу болоору баса белгиленди. Бишкек шаарында 12-13 июнь күндөрү Түрксой эл аралык уюмунун 30 жылдыгына карата маданият күндөрү өткөрүлөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Маалым болгондой, иш-чара Кыргыз улуттук филармониясында өтмөкчү. Анда атайын концерттик программа уюштурулуп, түрк дүйнөсүнүн 100дөн ашуун искусство чеберлери катышмакчы. 12-нчи Корпоратив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөт көргөзмөсү өтсө, улуттук китапканада Түрксой уюмуна мүчө мамлекеттердин жазуучуларынын китеп көргөзмөсү жана уюмдун сыйлыктары тапшырылат. Ал эми 13 июнда улуттук филармонияда түрк дүйнөсүнүн улуттук кийимдеринин жана кол өнөрчүлөрүнүн көргөзмөсү уюштурулмакчы. Эске сала кетсек, түрк дүйнөсүнүн биринчи кызматташтык уюму Түрксой 93-жылы Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Туркиянын ортосундагы келишимдин негизинде түзүлгөн. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азаюуда. Электр станцияларынан кабарлашкандай, бүгүнкү күнгө карата андагы нымдуулуктун деңгээли 8 миллиард 760 миллион кубометрди түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилинде резервуарда 10 миллиард 860 миллион кубометр суу бар болчу. Суунун агып кириши секундасына 718 куб болсо, чыгышы 440 кубометрге барабар. Энергетиктер калкты электр энергиясын үнөмдүү колдонууга чакырышмакчы. Лионель Месси америкалык Интер Майами клубуна өткөнүн расмий жар салды. Спортчунун келишими 3 жылга эсептелди. Анда форвард 2 сезондон кийин эркин агент катары кете ала турганы жазылган. Эгер эки тарап тең кызматташуусун улантууну чечсе, келишим 2026 жылга чейин созулмакчы. Месси менен Интер Майаминин расмий документке кол коюу салтанаты 1 июлга белгиленди. Эске сала кетсек, Лионель Месси көп жылдык карьерасын Испания Барселона клубуна арнап, андан кийин франциялык ПСЖга өткөн. Буга чейин футболчу Сауд Аравиялык клубка өтө турганы дагы айтылып келген. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.